15 bölüm. Бул окуялардан кийин Теңир Ыбыраамга көрүнүш аркылуу мындай деди: "Коркпогун, Ыбыраам. Мен сенин калканыңмын. Сенин сыйлыгың абдан чоң болот." Ошондо Ыбыраам мындай деди: "О эгедер Теңирим, мага сен эмне бересиң? Мен баласыз бойдон өтүп бара жатам. Артымда үй ишин башкаруучу Дамастык ушул Элиезер калып жатат. Сен мага тукум берген жоксуң. Эми үйүмдөгү адам менин мураскорум болуп калат." Ошондо Теңирден ага мындай сөз айтылды: "Ал сенин мураскоруң болбойт, сенин мураскоруң өзүңдөн чыккан адам болот." Анан аны сыртка чыгарып мындай деди: "Асманды карачы. Эгерде жылдыздарды санай алсаң санап чык. Сенин тукумуң ошончо болот." Ыбыраам Теңирге ишенди. Теңир анын ишенимин ага адилдик катары эсептеди. Теңир Ыбыраамга минтип айтты: "Бул жерди сенин ээлигиңе берүү үчүн сени Ур-Каздимдиктердин Ур-Каздим шаарынан алып чыккан Теңир менмин." Ыбыраам андан: "Эгедер Теңирим, мен бул жерге ээ болорумду эмнеден билем?" деп сурады. Теңир ага мындай деди: "Мага 3 жылдык кунаажын, 3 жылдык эчки, 3 жылдык кочкор, бактек жана жаш көгүчкөн алып кел." Ал анын бардыгын алып келип экиге бөлүп, бөлүктөрдү бири-биринин тушуна койду. Канаттууларды гана бөлгөн жок. Ошондо тараптарга жырткыч куштар жабалактап учуп келишти, бирок Ыбыраам аларды кубалап турду. Күн батаарда Ыбыраамды катуу уйку басты. Ошондо аны үрөй учурган коркунуч менен коюу караңгылык каптады. Ошондо Теңир Ыбыраамга мындай деди: "Билип алгын, сенин укум-тукумуң бөтөн жерде келген эл болот. Аларды кул кылып 400 жыл эзишет. Бирок мен аларды кул кылган элди жазалайм. Ошондон кийин алар ал жерден көп мал мүлк менен чыгышат. Ал эми сен ата-бабаларың жаткан жайга тынчтык менен кетесиң. Жакшы карып көргө коюласың. Бул жерге алардын 4-чү тукуму кайтып келет. Анткени аморлуктардын мыйзамсыздыгы чегине жете элек." Күн батары менен караңгылык каптап, мештен чыккан түтүндөй болгон түтүн менен от жалыны экиге бөлүнгөн жандыктарды аралап өттү. Бул күнү Теңир Ыбыраам менен мындай келишим түздү: "Мен сенин укум-тукумуңа бул жерде Мисир дарыясынан тартып улуу Эфрат дарыясына чейинки Кениликтердин, Кеназдыктардын, Кадмонитсалыктардын, Хеттиктердин, Периздиктердин, Репалыктардын, Аморлуктардын, Канаандыктардын, Гиргештиктердин жана Жебустуктардын жерин бердим." 14 бөлүм. Ошол күндөрү Дубан акими Ират Ыйса жөнүндө угуп, өз карамагындагы адамдарына: "Бул чөмүлдүрүүчү жакан, ал тирилиптир. Ошондуктан кереметтерди көрсөтүп жатат" деди. Ират өзүнүн бир тууганы Филипптин аялы Иродия үчүн жаканды байлатып түрмөгө отургуздурган эле. Анткени жакан ага бул аялды албашың керек болчу деп айткан. Ирод жаканды өлтүргүсү келген, бирок элден корккон. Анткени эл аны пайгамбар деп эсептечү. Ираттын туулган күнү белгиленип жатканда, Иродиянын кызы ортого чыгып бийлеп берди. Анын бийлегени Иратка жагып калгандыктан, ал эмнени гана сурабасын берерин айтып ант берди. Кыз болсо энесинин үйрөтүүсү боюнча: "Мага азыр чөмүлдүрүүчү жакандын башын идишке салдырып келип бер" деди. Буга падыша капа болду, бирок коноктордун алдында ант берип койгондугу үчүн анын сураганын орундатууну буйруду. Жакандын башын алууга түрмөгө киши жиберди. Идишке салынган башты кызга алып келип беришти. Кыз болсо аны энесине алып барып берди. Шакирттери келип анын сөөгүн коюшту. Андан кийин алар барып Ыйсага кабарлашты. Ыйса муну укканда өзү жалгыз кайыкка түшүп ээн жерге сүзүп кетти. Бул жөндө уккан адамдар өз шаарларынан чыгып, анын артынан жөө ээрчишти. Жээкке чыгып Ыйса чогулган көп элди көрдү. Аларга боор оруп, оорлууларын айыктырды. Кеч киргенде шакирттери Ыйсанын жанына келип: "Бул ээн жер экен. Кеч да болуп кетти. Элди тарат, айылдарга барып өздөрүнө тамак аш сатып алышсын" дешти. Ошондо Ыйса аларга: "Элди таратуунун кереги жок. Аларга тамак ашты силер бергиле" деди. Алар ага: "Бизде 5 нан, 2 балык эле бар" дешти. Ошондо Ыйса: "Аларды бул жерге мага алып келгиле" деди. Элге чөпкө турууну буйругандан кийин ал 5 нан менен 2 балыкты алды да асманды карап Кудайга ыраазычылык билдирди. Нандарды сындырып шакирттерине берди. Алар болсо элге таратышты. Бардыгы тое жешти. Артып калган нандарды чогултканда 12 себет толду. Аялдар менен бала бакыраны эсептебегенде тамактангандардын саны 5000ге жакын эле. Ошондон кийин Ыйса өзүнүн шакирттерине: "Кайыкка түшүп менден мурун наркы өзгө өтө бергиле" деп буйруду. Өзү болсо элди таратыш үчүн калып калды. Элди таратып жибергенден кийин өзү жалгыз сыйынуу үчүн тоого чыкты. Түн ортосуна чейин Ыйса ал жерде жалгыз болду. Ал убакта кайык көлдүн ортосуна жетип калган эле. Карама каршы тараптан шамал соккондуктан толкун кайыкты ары бери чайпап жатты.
түнкү 4-күзөт убагында Ыйса көлдүн үстү менен басып аларга келди. Көлдүн үстүндө басып келе жаткан Ыйсаны көргөн шакирттер коркуп кетип, бул элес деп кыйкырып жиберишти. Бирок Ыйса ошол замат аларга кайраттангыла, бул менмин, коркпогула деди. Петр ага: Теңир, эгерде бул сен болсоң, буйрук бер, мен сага суу үстү менен басып барайын деди. Ыйса ага: кел деди. Петр кайыктан түшүп, суу үстү менен басып Ыйсага жакын барды. Бирок катуу шамалды көргөндө коркуп кетип, чөгө баштады. Ошондо ал: Теңир, мени сакта деп кыйкырды. Ыйса колун сунуп аны дароо кармап калды. Анан ага: ишеними аз, эмнеге шектендиң деди. Алар кайыкка түшкөндөн кийин шамал басылып калды. Кайыктагылар болсо: сен чын эле Кудайдын уулу экенсиң деп ага таазим кылышты. Наркы өзгө Генесарет жерине сүзүп өтүштү. Ал жердин тургундары Ыйсаны таанып, тегерек четтегилердин баарына киши жиберишти. Ошондо Ыйсага оорулуулардын баарын алып келишип, андан кийимиңдин этегине эле колубузду тийгизүүгө уруксаат бер деп өтүнүп жатышты. Анын кийимине колун тийгизгендер айыгып жатышты. 4 бөлүм. Самбалат дубалды куруп жатканыбызды укканда, ачуусу келип кыжырланып жүйүттөрдү шылдыңдады. Ал өз бир туугандарынын алдында жана самариялык аскер адамдардын алдында мындай деди: бул байкуш жүйүттөр эмне кылып жатышат? Аларга ушуну курганга жол берилмек беле? Алар курмандык чалабыз деп жатышабы? Бир күнү бүтүрөбүз деп жатышабы? Үйүлгөн топурактан таштарды кайра тургуза алышмак беле? Анан калса күйүп калган таштарды кайра тургуза алышмак беле? Жанында турган Амондук Тобия болсо мындай деди: кура берсин, түлкү секирип чыкса эле булардын таш дубалдары талкаланат. О Кудайыбыз, кандай жек көрүндү абалда турганыбызды уга көр. Булардын шылдыңын өз баштарына сал, буларды туткун болуп барган жеринде жек көрүндү кыл. Булардын мыйзамсыз иштерин жаап койбо. Сенин алдыңда булардын күнөөлөрү жуулбасын, анткени булар курулушта иштеп жаткандарды капа кылышты. Бирок биз дубалды тургуза бердик. Ошентип дубалды жарымына чейин көтөрүп койдук, анткени элдин иштегенге каалоосу бар эле. Иерусалимдин дубалы калыбына келтирилип жатканын, бузулган жерлери оңдолуп жатканын укканда, Самбалатта, Тобияда, Аравиялыктарда, Амондуктарда, Азоттуктарда абдан ачууланышты. Анан алар Иерусалим менен согушууга, дубалдарын талкалап салууга бирге барууну макулдашышты. Биз болсо Кудайыбызга сыйындык. Булардан сактаныш үчүн күнү түнү күзөтчүлөрдү койдук. Бирок жүйүттөр, жүк ташуучулар чарчап калышты. Ал эми ураандылар өтө көп, дубалды кура албайбыз дешти. Душмандарыбыз болсо, булардын ортосуна кирип барабыз да талкалайбыз, иштерин токтотобуз, алар биздин капыстан киргенибизди билбей да, көрбөй да калышат деп ойлоп жатышты. Алардын жанында жашаган жүйүттөр келишип, бизге душмандар ар кайсы жактан кол салаарын он жолу айтканда, мен дубалдын ар жагына, ойдуң жана ачык жерлерге элди кылыч, найза, жаа менен куралдантып, уруу-уруусу боюнча койдум. Анан мен аларды карап чыгып, атактуу адамдарга, башчыларга жана элге: душмандан коркпогула, улуу коркунучтуу теңириңерди эстегиле. Өз бир туугандарыңар үчүн, өз уулдарыңар үчүн, өз кыздарыңар үчүн, өз аялдарыңар үчүн, өз жайыңар үчүн салгылашкыла деп айттым. Душмандарыбыз өздөрүнүн арам ойлору бизге белгилүү болуп калганын угушту. Кудай алардын арам ниетин талкалады. Ошондо биз дубалга кайра келип, ар кимибиз өз жумушубузга кириштик. Ошол күндөн тартып менин жаш жигиттеримдин жарымы жумушта болду. Жарымы найза, калкан, жаа, соот кармап турду. Аскер башчылар жүйүт элинин артында болушту. Дубал тургузуп жаткандар, жүк ташуучулар бир колу менен иш кылып, экинчи колуна найза кармап жүрүштү. Ар бир куруучу белине кылычын байлап иштеп жатты. Ал эми менин жанымда сурнайчы турду. Анан мен атактуу адамдарга, башчыларга жана калган элге мындай дедим: жумуш көп, жумуш чоң. Биз дубалдын аяк башында жүрөбүз, арабыз алыс. Ошондуктан силер сурнай үнүн кайсы жерден уксаңар, ошол жерге чогулуп, бизге келгиле. Биз үчүн Кудайыбыз өзү күрөшөт. Биз жумушту ушундай аткардык. Таң сүргөндөн жылдыз чыкканга чейин жарымыбыз найза кармап турдук. Мындан тышкары Иерусалимде баардыгы өз кулдары менен бирге түнөсүн дедим. Алар түнкүсүн күзөттө турушат да, күндүз иштешет. Өзүм да, бир туугандарым да, кишилерим да, кайтарган сакчыларым да кийимибизди чеччү эмеспиз. Сууга барганда да ар бирибиз кылыч алып жүрчүбүз. 14 бөлүм. Павыл менен Барнава Иконияга келгенде жүйүттөрдүн синагогасына кирип сөз сүйлөштү. Ошондо көптөгөн жүйүттөр менен элиндер Исага ишенип калышты. Ал эми ишенбеген жүйүттөр бутпарастарды бир туугандарга каршы тукуруп кыжырдантышты. Ошондой болсо да ал экөө ал жерде бир тобу убакыт болуп, Теңир жөнүндө кайраттуулук менен айтып жүрүштү.
Теңир болсо өзүнүн ырайымы жөнүндөгү сөзүн күбөлөндүрүү үчүн алардын колдору аркылуу ажайыптар менен кереметтерди көрсөтүп жатты. Бирок шаардын эли экиге бөлүндү. Элдин бир бөлүгү жүйүттөр тарапта, экинчи бөлүгү элчилер тарапта болду. Эки элчини шылдыңдап ташбаранга алыш үчүн бутпарастар менен жүйүттөр өздөрүнүн башчылары менен бирдикте аларды көздөй бет алышты. Алар бул жөнүндө билип калып, Лукония дубанынын Листра жана Дербе шаарларына, алардын чет жакаларына кетип калышты да, ошол жерлерде жакшы кабар таратып жүрүштү. Листрада буттары кыймылдабаган бир адам отурчу. Ал туубаса майып болчу. Өмүрүндө эч качан баскан эмес. Ал Павылдын сөзүн угуп отурган. Павыл аны карап айгаарына ишенерин көрдү да, үнүн бийик чыгарып мындай деди: "Теңир Иса Машаяктын атынан сага айтамын, ордуңан тур." Ал ошол замат ордунан ыргып туруп баса баштады. Павылдын эмне кылганын көргөн адамдар лукониялыктардын тилинде "Кудайлар бизге асмандан адам бейнесинде түшүп келишти" деп кыйкырып жатышты. Анан Барнабаны Зевс деп, ал эми Павылды Эрмес деп аташты. Анткени негизинен Павыл сөз сүйлөп жаткан эле. Алардын шаарынын алдында турган Зевс бурканынын кызматчысы дарбазанын алдына өгүздөрдү жана гүл чамбарларды алып келди да, эл менен бирдикте курмандык чалмакчы болду. Бирок элчилер Барнаба менен Павыл муну укканда өз кийимдерин айырып, элдин ортосуна жулунуп кирип катуу үн менен мындай дешти: "Эркектер, эмне кылып жатасыңар? Биз силерге окшогон эле адамдарбыз. Ушул жасалма кудайлардан бурулуп, асман менен жерди, деңизди жана алардын ичиндеги бардык нерселерди жараткан тирүү кудайга кайрылышыңар үчүн биз силерге жакшы кабар айтып жатабыз." Ал өткөн кылымдарда бардык элдердин өз жолдору менен жүрүүсүнө жол берген. Ошого карабастан ал жакшы иштери аркылуу өзү жөнүндө күбөлөндүргөнүн токтоткон эмес, ал силерге асмандан жамгыр жаадырып, түшүм берип, тамак аш менен камсыз кылып жүрөгүңөрдү кубанычка толтуруп келген. Алар ушул сөздөрдү айтып, элди курмандык чалдырбай үйлөрүнө тарап кетүүгө араң көндүрүштү. Өздөрү ошол жерде калып, элди окутуп жатышканда Антиохия менен Икониядан жүйүттөр келишти. Элчилер кайраттуулук менен жакшы кабар айтып жатышканда, алар "Булардын эч бир сөзү чындык эмес, булар жалган айтып жатышат" деп элди алардын жанынан кетүүгө көндүрүштү. Анан алар элди тукуруп, Павылды ташбаранга алышты да, өлдү деп ойлоп шаардын сыртына сүйрөп чыгарып салышты. Шакирттер Павылдын тегерегине чогулуп калышканда, ал ордунан туруп шаарга кирди. Эртеси күнү Барнаба менен бирге Дербеге жөнөп кетти. Алар бул шаарда жакшы кабар таратып, бир нече адамды Исанын шакирти кылышкандан кийин кайрадан Листраны, Иконияны жана Антиохияны аралап, шакирттерди бекемдеп, ишенимден баш тартпоону насааттап, Кудайдын падышачылыгына көптөгөн кыйынчылыктар аркылуу киришибиз керек деп окутуп жүрүштү. Анан алар ар бир жыйынга башчыларды дайындашты да, орозо кармап сыйынып, аларды өздөрү ишенген Теңирге тапшырышты. Андан кийин Писидияны аралап өтүп Памфилияга келишти. Пергеде Теңирдин сөзүн жарыя кылышкандан кийин Аталея шаарына келишти. Ал жерден Антиохияга сүзүп кетишти. Антиохияда алар өздөрүнө берилген тапшырма боюнча Кудайдын ырайымына тапшырылышкан эле. Ошол тапшырманы аткарышкандан кийин алар Антиохияга келишти да, жыйынды чогултуп, Кудайдын өздөрү аркылуу кылган иштеринин бардыгын, анын бутпарастар үчүн ишеним эшигин ачкандыгын айтып беришти. Алар Антиохияда шакирттер менен бир топ убакыт бирге болушту.